Ассаламу алейкум ағайын. Адаттағыдай саламдашқандан кейін негізгі тема баштардан мұрда арғайсыздан азастан. Мен өткенде Түркияға барып келдік деп атпайыз. Ошо Түркияға барып келгенде бір Элазық деген шаарда бір маселе болды. Мен ошону айтпай кеттирмин. Элазыққа биздин улуу калемгерибиз быйыл 95 жылдыгы белгиледи. Ааламдык жазуучу Айтматов 2017 жылы 27 сентябрда барган экен. Кайран киши бары ошондо жана гүл төшөп Элазыктын борборунда параттан өткөрүп, эл абдан уудуу кабыл алып анан бир парк дейт экен, булар кичинекейлеп бурчтуу парк дей беришет экен. Ошо паркка Айтматовдун ысымын беришиптир. Мына өткөндө ошол жерден репортаж бердик да биз. Алтынбек Исмаилов экөөбүз. Анан ошол паркты негедир ушул жөн эле такта жазылып турат, Айтматов паркы деп эле. Анан мен чоң кечеде губернатор катышты, ошол Элазыктын губернатору катышты. Ошол кечеде айттым, эми биз маселен мына түрктөр туугандар дедим мен, мына кыргызча айтканда, жөнөкөй тил менен айтканда, биз башка келген түрк тектеш элдерге караганда, республикаларга биздин Түркияга болгон мындай мамилебиз өзгөчө. Себеби мына 10-кылымдарда биздин аталарыбыз, бабаларыбыз атчан барып Изникте ушу Түркияны коргоп каза болгон. Шейит болушкан кайран аталарыбыз Изникте эстелиги турат дедим. Андан кийинки учурларда да, кайсы учурларда да болсо дагы кыргыздар байланышып турган Түркия менен. Анан тамаша иретинде айттым, илгерки биздин көчмөн турмушта мына 19-кылымдарда башталган ажылыкка баруу деген. Эми ошондо кайран аталарыбыздын көбү ажыга, Мекеге кайда, Меке деген эми барып көрбөдүк. Меке деген ал ат төбө менен барыштын өзү тозок болгон. Эми ал Мекеге барбай эле ушул Түркияга, Стамбулга мына Султан жанагы Султан Ахмат мечитине барып эле печать бастырып келе берген экен, ажы болдук деп мен тамашаладым, бирок ошондой чындыгы бар өзү. Көбүнчө ошол ажы болдук деп ошол Стамбулдан кайтышканда алардын дагы ошол кайсы бир укугу болсо керек, ошо кезде мечиттин мөөр басып берген. Анан ошону тамашаладым. Анан эң башкысы дедим туугандар, мына канча жыл болду, ошондо албетте Айтматовду түрк туугандар абдан ардакташат. Бирок ошондо бир эстелик койбопсуңар ушул. Эстелик жок, бир босоргон такта жазылып турат. Эми ушул уятка биз мына Бишкектин төрүндө 100 гектардан ашык жерди бергенбиз. Тетигеле эгемендиктин башында. А жерге университет иштеп атат, мечит салып, ал мечит иштеп атат. Каалаган ошо түрк туугандар ошол 100 гектар Бишкектин төрүн пайдаланып турат деп. Чынында ошондой да. Эми ушундай ардактасак биз силерди. Анан Айтматовго ушинтип койгону бар десем, губернатор аларда мындай шак эле жооп берет экен, айтты, эмки жылга чейин куруп, анан сизди чакырабыз деди. Анан ушундай бир сөз болгонун мен билдирип коеюн дедим. Ушул агабыздын мына даңктуу агабыздын 95 жылдыгы болот. Ошондой көргөн эткенибизди, Айтматовго жазылган мамилелерди дагы кемчиликтерин ачык айтып жүрүшүбүз керек. Баары эле майс болуп жаткан жок. Эми мына бүгүн көчөлөрдүн баары тосулуп бизде чоң саммит болуп атат. Эми жакшы тынч өтүп кетсин деп Кудайдан тилейли. Мына Израиль менен Палестинанын ортосундагы кандуу кармаштарды көрүп жанын кейит. Эми Кудай ушулуу жараткан бизге тынчтык берсин деп тилейли. Дүйнө коогалуу акыбалда турат. Анан эми мына биз вор закон дегенде көнүп алганбыз биз. Аябай талкуулар дагы эле тыйылбай, күн сайын кармап атышат. Ушунчалык тамырлаган экен. Тамырлаган, эми аларда эмне үчүн мындай тамырлап кеткен? Бизде ушул мыйзам суурлар, баягы көчмөн турмушта айтылгандай каракчылар, тоноочулар. Себеби тетиги алгачкы Акаев бийлигинин 15 жылдыгынан бери жалаң жанагы биздеги мыйзамсыздык, ошол соттордун, прокуратуранын, ачык айтканда милициянын мыйзамсыздыгы, укук коргоо кызматкерлеринин мыйзамсыздыгы алып келип элди ошол жака түрткөн. Жанагыдай
эмне болуп кетти? Биз жалаң рынок заманына өттүк дагы, карыз алмай, карыз бермей, анан күймөй, ошонун баары жана орусча айтканда разборкаларга алып келди. Далай адамдар алдатты акчасынан. Аны башыбыздан да өткөрдүк ошондо, чекебелим. Өткөрбөгөн адам калган жок Кыргызстанда. Алдатпаган, алдабаган, шумдарга жедирген акчасын. Ошонун баардыгы келип, мыйзам түрдө укук коргоо органдарына кайрылса, алардан жанагыдай мыйзамсыз жооптор болуп атканынан, ошо мыйзамсыз урууларга кайрылууга туура келген эл. Мына ушуга көнгөн. Мунун бирден бир себеби ошол. Эл жанагы, ой ушулар ушундай болгон, анан мындай болгон деген пикирлерди чыгып аткан ошол да. Ошолор чечип берген көбүн. Мамлекет чечпеген, мамлекеттик мыйзам, мамлекеттик укук коргоочу органдар чечпегенди, ошондой жана бандиттер чечкен да маселени. Мына ошонун кесепетинен, мамлекеттин азсыздыгынан же мамлекеттин өзү башында турган адамдардын ошол жанагыдай мыйзамсыз иштерге аралашып кеткенинен улам карапайым элдин көңүлү калып, жанагыдай жалаң ошол ботко болуп калганда, мындай айтканда. Мына ошонун кесепетинен биз эмне деген азыр психологиябыз пайда болду. Азыр ушул таң каласың, ушулар ушундай эле, аны атпай эле койсо, анан эмне болот? Эми кыскартып айтканда, процесс пошел. Баягы Горбачевдун тили менен айтканда, кетти. Бийлик абдан чечкиндүүлүк менен кадам таштады буга. Чоң, мына 32 жылда болбогон чоң көңтөрүш, мындай айтканда, реформа, революция жүрүп атат азыр бизге. Ошол мыйзамсыз жанагыдай кылмыштуулукка каршы. Так. Мыйзамсыз иштерге, анан кылмыштуулукка, жана бандитизмге каршы күрөш жүрүп атат. Муну бирден бир эл колдош керек. А эл түп тамырын элге таянбаса, ал күрөштөр эртең майна алгандай болот деген суроо туулат да. Элге таяныш керек, элдин ишенимине ээ болуш керек. Ал үчүн эртең эмне болот деп карап турган элдин мүдөөсү толук аткарылыш керек. Бул процесс кетти. Албетте, муну жасап аткан ошол УКМКнын башчысы, жетекчиси, президент, албетте президенттин буйругу менен болот. Анан ушул кайра тартмай жок деген кыязга ошол процесске кетти. Көрүп турабыз баарыбыз. Эми элдин ишенимин толук акташ үчүн, ээ болуш үчүн ошол эле мыйзамсыз иштердин айсбергдин бер жагын караш керек. Мына кустуризация деди. Кустуризация деп бир өнөктүк жазады бийлик. Бирок анын аягы калжың сөздөргө аралашып кетти, айланып кетти. Окшумай болуп кетти. Анан чөнтөктөн чөнтөккө кусмай деген сөздөр чыкты. Анан барып тынчып калгандай болгон. Мына ошол кустурмайды кайрадан жандандыруу керек дагы, кустурбай эле мына ошолорду дагы ушу караларды жоопко тарткандай жоопко тартыш керек. Мына 32 жылда биздин ченемсиз байлыктарыбызды тоногон завод фабрикаларды, миңдеген киши иштеп турган завод фабрикаларды менчиктештирип алган адамдар бар. Марып отурат да. Марып отурат, түшкө кирбеген. Мына Түркияга барып келип атабыз. Бизде жазуучулар, журналисттер кандай дүйнөлүк иш-чараларга катышып барып келатабыз, жанында саналуу акча. Ушул артыкча кофе алып ичкенге тартынасың, эй. Бир кезде жазуучу деген кандай командировкаларга чыкканда, журналист деген кандай акчаларды алып жүрчү элек. Азыр болсо мындай орой айтканда сүмүрөй, ошол жолду тигилер төлөп атат, жатакананы тигилер төлөйт, а жаныңа салган бир акчаны аяп отурасың да. Ошол тийиштүү барган жерлериңден баягы сонун маданий жайларын көрүп, ошолордун илим билим берүү системаларын көрүп, анан элге келип айтып жазып берүү милдетибиз эле. Бирок мен өзүм башыман өткөрдүм, ошонун баарына бара албай. Аттың баягы убактылуу чектелүү болуп калды, убакыт чектелүү болуп калды. А барайын десең ошонун баары акча келип басып турган. Коюп барып азыр байлар ошолор менчиктештирип алган бир кезде мыйзамсыз байлыкка тунгандар эмнеден эс албаган жери калбай жыргап жүрөт. Ишин ашышат. Алар мамлекетке кылдай да пайда алып келген жок да. Алып келе турган адамдардын акчасы жок.
ошондой рухий жанагыдай же бир башка мына маселен билим берүү системасын мына өткөндө көрүп келдим мен Түркиянын чекебелин. Диний мектептерде кандай светский да сабактар өткөрүлүп атат. Бизге дүйнөгө кызыккан жаштар абдан көп экен да. А бизде эмне болуп атат? Ошолорду салыштырып анан иштеп келе турган мына жазуучуларды, журналистиканы ошон үчүн какшап атпайбызбы? Мамлекет бир көңүл бөлүп, сырттарга, чет мамлекеттерге көбүрөөк командировкага жөнөтсө, атаң муңгөр жөн эле быкшый бербей бул жерден. Сонун болор эле. Эми мынандай жумбактап айтканда, кыскартып айтканда, мынабу мыйзам суурлар менен күрөш, жанагы мыйзамсыз дагы менчиктештирип алгандарга да күрөштүрүш керек. Көрүп атабыз, ЭВМ деген заводдорду менчиктештирген, аска таштай болгон короолорду, завод, фабрикаларды менчиктештирип алгандын баардыгын ревизия жасаш керек кайрадан. Антпесе элдин көксөсү сулбайт, элдин мамлекетке, бийликке болгон ишеничи да бекемделбейт туугандар. Муну президент дагы УКМК башчысы Камчыбек Ташиев да түшүнүп турат. Бирок ошонун аягына чейин аткарганга аларга ден соолук берсин деп тилейли. Биз да колдоп, эл катары колдойлу. Ошолордун баардыгы эл арасында баягы Лев Толстой айтканда, народ это зеркало деп айткандай, эл күзгү. Элден сураштырса, элге ошондой анонимдик мүмкүнчүлүк берсе, көп нерселер ачыкка чыгат. Ошондон элдин көксөсү суйт, жанагы казынага акча түшөт, анан ишеним пайда болот, сыртка келгендер келе баштайт. Мына биздин көп жерлер, эмне деген жерлерлер бош жатат. Суулардын баары агып кетип атат башка мамлекеттерге. Көп да мындай, мына Чаткалдын ичин көрүп келдим мен быйыл. Тетиги Баткендин талаалары, көп жерлер бош жатат да. Бышыкчылыктуу жерлер бош жатат болгондо дагы. Тоолорду каза бербей, кендерди каза бербей, ошо талааларга дыйканчылыкты, сууларды буруш керек, чыгарыш керек. Сырттагы балдар чакырыш керек, мезгили келди. Биз анда алып жүрө бергендин аягы мына мындай мамлекет тарай турган акыбалга келип калганбыз да. Мына каралардын үстөмдүгү кадимкидей ошол тең тайлашып бийликке альтернатива болуп калган, атаандаш болуп калган. Мына ошонун азыр чоң кадамдар жасалып атканы бизди кубандырат. Ошон үчүн кайра айталы. Кайра муну колдойлу. Ошондой эл да жапырт. Мына ушунун күүсү менен, ушул мынабы кетип аткан толкундун күүсү менен кыргыз эли, кыргыз мамлекет тазалануу керек. Рухий жактан дагы, материалдык жактан дагы, ыйман болобу, баардык жагынан тазалануу керек. Элге билим берүүнү оңдош керек. Биринчи, бала бакчадан тартып, мына тил деп какшап атабыз. Тил. Түркияда мамлекеттик тил деген түрк тили, анан түрк мекенчилдиги биринчи орунда турат. Биринчи орунда турат экен. Алар ошого сыймыктанат экен да. Мына улуу элдин, алар биз улуу леккесинде аттың. Биз майдаландык азыр. Ошол эми алар бизден чыккан улуу империянын ошо сабактарын алыш керек. Биз майдаланган сезимдерден, көр дүйнөдөн, жанагыдай ыбырсыган той торополордон кутулуп турган учурлар келди. Биз кайрадан силкинип аз болсок дагы ядродой биригип, уютулган жанагы сайдын ташындай, катуу таштай болуп бирге турган учурлар келди. Себеби дүйнө өзү коогалуу. Күндөн күнгө коога көп болуп баратат. А биз элдүүлүгүбүздү, мамлекеттүүлүгүбүздү сактап калыш үчүн мына ушундай жасалып аткан кадамдарга эл дагы даяр болуп үндөш болушубуз керек. Аман бололу.